Падышаға осыят. Элди тегиз карап жаткан акылмандын бир көзү, жумулса да сезет баарын, бул Кудайдын сүрөөсү. Теңир берген данышмандык, эл ичине чачат сыр, сындап айткан сөзү бүтүн элге чачкан ысык нур. Бийлик колдо болгон кезде тазалагын көнүңдү, эрегиштик кылбагының бийик кармап өзүңдү. Бийлик деген таттуу болуп, бийиктикке шердентет, бакыт кушу бирге болсо дүйнө жүзүн термелтет. Бийлик жааган кардай болуп жердин бетин жашартат, ылайланып кеткен кезде тагдыр ыйлап баратат. Бийик тиктин бир элеси, калк башчынын сүрөөсү, бакыт байлык топтолгону ал жашоонун мүдөөсү. Баркты билген падышалар, калкын сурап салат үн, капа кылбай букарасын, журтка берет сүйүүсүн. Падышанын баркы кетип турган кезде кансырап, сөз өтпөй өз элине анын башы жанчылат. Билимдүүлүк болгон кезде акылмандык кошпосоң, эл башкарып бара албайсың, мыктыга да окшосоң. Падышанын акылманы алдастабай кылган иш, туура жолго ис салганы адилеттүү мүшкүлсүз. Падышанын баркы кетип алдастаган чагында арман кылып сүйлөп барат өз элине таарына. Алаңдаган арсыз болсо падышанын мүнөзү, журт ичинде ылдый болуп турат анын сүрөөсү. Ишти кылдат жасай билип, элдин көзүн тааныгын, акылмандык жырылышсын элге анан таарынгын. Элет эли жакыр болсо жакшылыктуу карагын, падышасың ошол элге керегине жарагын. Ыркы кетип турган кезде өз элиңдин ичинде, өзөгүңдөн чыккан жалын саят жүрөк тешилте. Алды артын карабаган падышанын залалы, калкын өрттөйт, чындык жүзүн таразага салалы. Жакырдыктын чоң белгиси падышанын күнөөсү, эл мүңгүрөп турган кези, алсыз болгон мүнөзү. Жакшы менен жамандыктын айырмасын сезгенде, ал падыша тыңшайт сөздү, акылмандык кез келсе. Барктуу болор калк башчынын, акыл кенчи көп болот. Кыйын кезең туш келгенде, чаң токтолот. Чагымчылдык топтолгондо акылмандык жарашсын, адалдыктын бийиктигин элге тегиз таратсын. Данышман сөз айтылганда, калк башчысы уга алса, каалаганча ачам сырды, бийик болуп тура алса. Теңир берген акылмандык жер бетине таралсын, калк башчысы угуп сөздү, алды артын карансын. Айтылган сөз данышмандык жер бетине таралта, жебе болуп учан жерден дүйнө жүзү карарса.
Деңиз болуп чайып алганда калк башчынын тилеги, калкын сыйлап эл сураса таза болот жүрөгү. Жымың эткен жылдыздардан келген сөз, жер бетинде жакшылыкты эл ичине берген сөз. Мыктылардын эң мыктысы калкын баштап бара алса, баатыр болуп туулуп алып эл ичинде жаралса, жаңы журттун баары тегиз жакшылыктуу жашамак, жамандыктар кездешпестен адам көөнү тазармак. Желпең деген желдет келсе, ачуу сыры катылган, алдап койсо падышасын жамандыктар ашынган. Калк ичинде кагылыштар арамзалык козголор, журт башкарган падышанын баркы кетип сөз болор. Калк башчысы болгон кезде өз жөнүндө ойлобо, өз капчыгын толтурбагын, жерде байлык толгондо. Калкты бийлеп турган кезиң жараткандын сүрөөсү, аманчылык элге тиле, ал башчынын мүдөөсү. Азгырылма жолго түшүп эл байлыгын каппагын, казынага толгон байлык менчик кылып баспагын. Мансап толуп турган кезде каадаланып караба, көңүлүңдө жакшылыгың өз элиңден аяба. Падышанын баркы күчтүү, баалуу болуп турары, даанышмандык болгон болсо бийик болор турагы. Жеңил желпип мүнөз күткөн калк башчынын элеси, эркиндикти көтөрө албас макулуктун келбети. Жакшылыктуу ачкын сырды келсин пайда элиңе, жакшылыгың көбөйгөнү ал байлыгың жериңде. Жеңичинен соода кылып өз элиңди сатканың, өзөгүңдү карайтканың, тетир жолго басканың. Бийлик үчүн ат салышкан адамдардын ичинде жугумдукор болбосо деп карайм баарын дешиле. Бийлик дөөлөт, кез келгенде элдин наркын карагын, эзелтеден эрдин салты эл ишине жараарын. Бийлик деген бийик болуп жарпын кээде жазылат, аргымактан түшпөй жүрсөң, гүлдөр назик ачылат. Бапыраңдап турган элиң роза гүлүн жөнөтсө, элиң сыйлап сүйө билгин адалдыкты түнөтө. Күнүчүлүк кылбагыла, башкалар да жашасын. Жамандыкты арттырбастан жакшы жолго барарсың. Калк башчынын эң барктуулусу, алып бийик акылды, даанышмандык тарата алса, анда бакыт чачылды. Калк башчынын адилеттик таратканы эрдиги, калкын өйдө көкөлөтсө, ал жасаган шердиги. Адилет сын айтылганда ага кара санаба, жүрөк сая айтса сынды душманым деп баалаба. Орго салып кек санаба, адал болсун жүрөгүң, чындык жайын айткан адам, досуң дагы жөлөгүң. Таттуу сүйлөп жагалданып жугумдукор бир жүрсө, кылдат карап сезе билип акылга сал түн кирсе. Түн ичинде ойлоп баарын, ар бир сөзүң салмакта, жылдыз толуп турган кезде акылмандык жармашса. Көркүн байкап келген адам айтты сага не сөздү? Атырылып бир тийдиби, же жылуулук көргөздү? Жасакерлик жасаганда жаныңа көп жолотпо,
жамандыкты арттырышат, ага дилин коротпо. Адил сүйлөп, чындык жүзүн ачкысы бар адамдын алды жагын көрө алып, керегине жарагын кемитпегин чындыгынен таасын сүйлөп барганды, таңыркатып бүт дүйнөгө акыйкаттык салганды. Чыдамкай бол, сезе билгин, кимден келет жакшылык, кимдер сага жылуу сүйлөп барат жолдон аздырып. Душманым деп санабагын, чындык жүзүн ачканды, адилдиктин шам чырагы, арамдыктын капканы. Арамзалар карт болушуп, эл байлыгын сорбосун, элеңдетип эл байкушту кор туткандар оңбосун. Коом айланып барган адам жолдош болуп дос болор, жоо казындай гүл узатып, ичте сыры козголор. Даанышмандык алган адам кошоматтык жасабайт, колуң көккө жетип турса, алды жагын тазалайт. Акылмандык алган адам арамзалык жаратпайт, ар бир сөзүн калыс сүйлөп, адам көөнүн тазартат. Кошоматтык алган адам белин ийип жүгүнөт, кезиккенде ылдый болуп, түйүнчүктөй түйүлөт. Оройлукту алган адам корсоңдогон үн катат, оо каташын тыңдай албай, жардам сурап тажатат. Отко түшүп, чокко түшкөн акылмандын белгиси, адалдыкты таратуучу жер бетинде энчиси. Жылуу сүйлөп келген адам нени сенден суранат, бийлик сурап арт жагынан кошоматтык уланат. Коюнуңа кирип чыгат, кайра-кайра үн улайт, жалпаң-жалпаң сөздөр сүйлөп өз ичинен буулугат. Көрөнгөнү алган адам көөнүн ылдый бөксөртпөйт, адалдыкты барктап дайым ийгилигин көргөзөт. Жөнөкөйлүк алган адам жагалданып карабайт, жамандыкты арттырбайт да, каралыкты каалабайт. Капилеттен келген адам кайсылактап үн катат, айтар сөзүн камдай албай алдас уруп баратат. Тууган болуп калган адам туура сөзүн сүйлөсө, туугансың деп жетилбегин жакшылыкка үндөсө. Тилиң сенин алган адам тикен болуп жабышпайт, айткан сөзүң так аткарып калыстыкты карыштайт. Тилек кылып барган адам көзүң тике карабайт, ичтен сүйлөп ой мүдөөсүн, жүрөгүн аз жаралайт. Курган жүрөк сыздап барса жардам кылып карагын, жабыркатпай ал адамды аткара бил талабын. Падышалар ак болгондо ар сөзүнө так болот, элге берген убадасын эстеп дайым сак болот. Падышаны бак дарыса, элин дайым шат кылат, эл ичинде берген сөзү аткарылып так турат. Жылмаңдаган эл башчыдан калкка келбейт жакшылык, келек-келеп кетет баары өйдө жактан бастырып. Булак болгон аппак сүйүү калк башчыдан чачылсын, ал сүйүүдөн жер бетине жакшылыктар артылсын. Калкка байлык арттырган, калк кадыры билерман, өз сүйүүсүн чачып элге капалыкты жоя алган. Эл жерин колдобосо, калк башчынын салмагы, ылдыйланып калат дешет, анда ненин ардагы. Жылуу мүнөз таттуу сөзгө элдин карды тоёбу, ээнсиреген жарды калкың же мыкты болуп коёбу. Кыламыктап жааган кардын арты берет жылуулук, калк башчынын акылманы кезиккени улуулук. Узак сөзгө кирген кезде акыл менен ойлонгун, ар сөзүңө берген маани жаңылышуу болбосун. Калк астында убаданын аткара бил талабын,
Айтқан сөзің тепсенді де қалбағанын қалаймын. Зарыл болса өз еліңе берген қаның қашықтап, ачаршылық жалмасы да өз халқыңа азықтап. Өткөл жолдан алып шықсаң, Құдай берет жақшылық, алда сені құрғой бастырып, мартабаңды арттырып. Қолдан келбес ішке барып, қалпыс сөзді сөйлебі, алдастатып өз еліңде құр қиялға үндебі. Қиялданып жашай бербей шындық жүзін қарағын, талайыңды, бақытыңды ақ емгектен табарсың. Емгек сенің өсөр жолың, ал адамдың тірегі, езелтеден жерде қалған ата-баба білегі. Шындық көзін тіке қарап адалдықты арттырсаң, тие аламдан келет сырлар, өз еліңді шат қылсаң. Жардамшыңды таңдағанда қату болсын талабың, ақақтай дил, шындық жүзі ең бірінші тағалайын. Жырғал заман болар кезде халық ішінен үн шығап, қалайықтың бары гүлдеп, жамандықтар тұншығат. Ачаршылық болар кезде алдастаған үн шығат, алды артын қарабастан айтқан сөздер тыншытат. Жамандықтар топтолғанда жақырлығың артылат, қыз жібектей созылбастан жырталаңдап ашынат. Қалқ ішінде падышаның қар елге чачылса, қарапайым қалқилап, жамандығы артылса, жашоо сырылды болып, қақ жүректен қанағат, жүреңгүчің болор алам, қолын созып жалданат. 9 март 1997 жылы жазылған. Падышаға осият. Өмірбүбі Бегалиева. Балкитеп 2 том. Барыңыздарға аманшылық қалайым. Жұрт ішінде жұғынды қорлар болбасын.